Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу бүгүнкү чакырылгандар. Менин суроом Сапар Макадырович сизге. Азыр эле Жантөр Жолдошович айтып кетти, модернизация эмне экендигин. Сиз кандай деп ойлойсуз модернизацияны? Ошондой эле оюңуз барбы же сиздин оюңуз башкачабы? Менин оюм деле ошондой, бирок мен эми азыр жооп берип аткан маселелер анда тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы катары жооп берип атам да мен бүгүн. Ошону айтып коеюн дегем. Бирок мен кошулам Жантөр Жолдошовго. Себеби сиз акыркы 2 күндө жаңы тест, эски тест деп бат-баттан бөлүп атасыз да. Эски тест жарылды, жаңы тест жарылган жок деп. Ооба. Андай болсо, жаңылоо болсо, андай сиздер эмне үчүн жаңы тест курдуңуздар? Сиздерде смета эмнеге чыгарылган? Жаңы тест курууга чыгарылганбы же модернизацияга чыгарылганбы? Смета. Эми мына мен баягы билгенимди айтып берейин. Жаңы тест бул акчалар жаңы тестке чыгарылып атат да, жаңы тестке берилип атат. Максат жаңы тест куруу же модернизация беле? Негизги максат кандай болгон? Жок, максат модернизация, бирок эгерде ичин карап көрсөңүз, бүт оборудованиянын баары жаңы болот атпайбы? Анда авария эмнеге болду? Авария модернизация болбогон жакта болуп атат. Модернизация болбогон тарапта болуп атат да, авария. Туура эмес да, модернизация дегенден кийин ошол эски тесттин бардык эски тетиктерин алмаштырып жаңылаш керек болчу да, жанына жаңы тест курбастан. Анын баарын жаңылаш үчүн бир топ акча талап кылат да, акча тыйын. 386 менен токтобойт да, бул абдан чоң акча тыйынды талап кылат, менин билишимче. Мен сиздин айтканыңызга кошула албайм. Себеби модернизация дегенден кийин сиздер сметаны чыгарганда ошол бардык эски тесттин эски тетиктерин алмаштырууга чыгарышыңыздар керек болчу. Модернизация деп 386 миллионду чыгарып сметаны, анан жанына жаңы тест куруп коюптур, ошо менен болду кылып койгонсуздар да. Ошонун негизинде мына бүгүн бардык ушул чыгып атат. Сиздер эгерде ошо акчанын баарысыны эски тетиктерди алмаштырууга жумшаганыңыздар да, элдин башын айландырып жаңы тест, эски тест дебей, бүгүн монтуп уят болуп отурбайт элеңиздер да. Элдин башын эч ким айландырган жок, урматтуу Сагындык Ашыралиевич. Мынакей бүгүн ТЭЦте билесиздер, бир бөлүгү бул модернизация болгон ТЭЦ, бир бөлүгү баягы эски ТЭЦ болуп атат. Авария эски ТЭЦтин ичинде болуп атат. Мына мен дагы бир жолу айтып кетем сизге, расмий түрүндө. Эгерде мен анда премьер-министр болчумун деп авария болгондо, эгерде ошондо модернизация болгон ТЭЦ болбосо, анда Бишкек шаарында чоң катастрофа болмок. Мына мага адистер дагы доклад берип айтып атышты. Эгерде ошол баягы жаңы катл агрегаттарды ишке киргизбесек, баягы теплотрассалардын баары иштен чыкмак да. Анда элестетсеңиз, могул Бишкек шаарындагы асфальттын баарын алып чыгыш керек болчу. Ошондуктан эми мен ойлойм, акыйкат болуш керек да. Мына жаңы ТЭЦ болбосо, дагы бир жолу айтайын, авария чоң катастрофа болмок. Мен муну расмий түрүндө сизге официалдуу түрдө айтып коеюн деп атам. Анда сиздердин башында келишимге кол коюп түзгөн договоруңуздар акырына чыкпай калдыбы? Же сиздер жарымын эле оңдой жарымы калат дегенсиздерби? Аны бул маселе суроону специалисттерге берсеңиз, себеби ошо ТЭЦтин канча бөлүгү оңдолот, техникалык параметрлер кандай болот деген маселени адистерге суроону берсеңиздер. Анда бул суроого адистерден ким жооп берет? Башында кандай болгон? Бардыгы обновление болот делгенби же жарымы жаңы жарым эски ойдон калат деп сүйлөшүлгөнбү? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул ачык акционерлик электр станциялар биринчи орун басары генеральный директору Бектенов. Ал убакта модернизацияга часть тесттин бир бөлүгү ошол жерде 8 котл агрегат болгон, уже жумуштан рабочий эксплуатациядан чыгып калгандар. И 4 гидротурбо агрегаттар.
ошол частты демонтаж кылып, ордуна ошол жаңы модернизированный котл агрегаттар менен турбо агрегаттар курулмак. Башынан эле ошондой план болгон да. Часть 30% от общий тесттин эмесинен. Анда кандай болгондо да авария болду да, туурабы? Авария болду. Бул Максатка жеткен жок. Сиздер ойлогон нерсе туурабы? Сиздер түзгөн келишим боюнча башында кол койгон максаттар акырына чыкпай калды да. максат боюнча модернизация болду. 300 мегаватт электрическая мощность, 300 мегаватт, 300 гигакалорий булар болду. Биз буну алдык. Оборудование иштеди. Эски часть, тесттин эски части дагы иштеп атат. Бирок авария болгон учурда аварийный ситуация эски оборудование, эски тесттин частинен чыккан. Жаңы 4-чү блок иштеп атканда ал жерден болгон эмес. То есть развитие аварии болуп кетти ошондо. Анда жооп берип коюңуздарчы. Жаңы курулган тесттин кепилдик мөөнөтү срок годности 1 жылбы же 2 жылбы? Кепилдик мөөнөтү 1 жыл эксплуатацияны Кытай компаниясы иштетип, биздин адистерди үйрөтөт. 2-нчи жыл биздин адистер иштейт, Кытайлар көзөмөл кырып консультация берип турат. Кепилдик мөөнөт бүткөндөн кийин, например, 1 жылдан кийин, 20 секунд кошпогула. кайрадан алар бузула баштаса, анда биздин бюджеттен да акча кете баштайт да, туура? Эмнеге мынча мөөнөтү аз 1 жыл? Ал сиздер жаңы тест куруп атасыздар, сыну эле туурабы? Баарысын жаңы тест куруп атасыздар. Эмнеге 1 эле жыл? Минимум 3 жыл болуш керек го дейм. А 1 жылдан кийин ал бузула баштап жарылса, кайрадан биздин бюджеттен акча кете баштайбы? Мен аны так биле албайт экенмин, жаңы эле келгем, ошонго азыр айтсам туура эмес болуп калат го.